Салам достор, сіздер менен UX/UI дизайнерин теориялык жактан бөлүшүп келем. Ал эми бүгүн сіздер менен практика жүзүндө дизайн кандай жасаларын чогуу кылмакчыбыз. Андыктан ноутбугуңуздарды даярдап олтуруңуздар. Биз сіздер менен мобилдик тиркеменин дизайнын жасамакчыбыз. Достор, даярбызбы? Анда эмесе беттик мобилдик тиркеменин дизайн жасап баштамакчыбыз. Эң биринчиден эле Figma программасын ачып алып, iPhone 11 Pro Max деген баракчаны тандоолабыздар. Эң башында эле фил аркылуу мунун өтүсүн өзгөртүп алабыз, достор. Мага бул свет өтө көбүрөөк жагат, андыктан мен ушул светти тандаймын. Жана кылып баштайм. Светти өзгөртүп алдык. Бул биздин тиркеменин өңү. Андан соң бул жактан элипс табандагы бул жерге тегерче кнопка чыгып аламын. Пока что бирөөсүн алсак жетет, жана сол келгенде дагы бул жактан өң өтүсүн алмаштыра алабыз. Ушундай градиент беребиз. Башкысына коебуз дагы пипетканы алабыз, жана кийинкисин алабыз дагы. Пипетканы алабыз дагы, бул жактан өң өтүсүн бир аз ачыгыраак светке боеп коебуз. Бир аз өңү билинип туруш керек, достор. Андан соң строп алабыз дагы, кайрадан ушул нерсени кайталайбыз. Мынакей строп аласыздар. Андан соң мынакей мына аласыздар дагы, кайрадан пипетканы алып коесуздар. Жана өңүн бир аз ачыгыраак светке боесаңыздар да болот. Кайрадан пипетканы аласыздар. Жана ошондой эле бул жакта дагы өңүн бир аз ачыгыраак светке боеп алабыз. Светте биздин кнопкабыз сырт жактан да көрүнүп туруш керек. Андан соң буга эффект бөлөккө беришибиз керек. 2 жана ошондой эле бул жерге 2 деген цифраны беребиз дагы. Бул жерге кара боюнча калса болот. Мынакей бул берип алабыз. Андан соң биз ушуну эле shift басабыз дагы, бул жакты көздөй жылдырып алабыз. Мынакей достор, тең ортого турушу керек бул жагы. Андан соң бизге эмне керек? Бул жерге бир жазууну жазып койсок да болот. Мына жазуу. Нокты жазып коебуз. Бул как музыканы билесиздер, өзүңүздөр ошондой бир жазуулардын бири. Тең ортого жайгаштыра алабыз. Андан соң эмне кылабыз? Бул жака киребиз дагы. Elf алабыз, Elf менен эмне кылабыз? Кнопка, достор. Мазак деген кнопканы чыгып алабыз. Строкко киребиз, өң өтүсүн бул светке боеп алабыз. Андан соң кайра эле бул жерге, бул жака киребиз дагы. Elf алабыз. Elf алып туруп, бир тегерекче чыгабыз. Тең ортого алабыз. Андан соң бул жекеге муну карман дагы бул жерге коелам. Мынакей. Андан соң эмне кылабыз? Андан соң караңыздар жакшылап. Кайрадан элипс алабыз. Жана чоңураак бул тегерекче кылып чыгып алабыз. Мынакей. Тең ортого коебуз муну. И ошондой эле биз Chrome'га киребиз дагы, Нурлан Насиптин бир светин алабыз. Бүгүн биз Нурлан Насиптин плейсин жасайбыз, достор. Кайра эле ошол тегерекчени басабыз дагы, светти копировка кылган соң Ctrl-ны басабыз. Свет келип түштү. Тең ортого коебуз. Андан соң Нурлан Насиптин басабыз дагы, строк деген бар. Строкты 9 дейбиз. Строкко киребиз. Sort liner. Лайнерди болсо бул жака бурабыз бир чекесин. Ал эми бир чекесин өзүңүздөр билип каласыздар. Бул жакта көздөй бурабыз, достор. Пипетканы алабыз, экранды басабыз. Экрандын түсүн бир аз бул светке боеп алабыз дагы. Кийинкисин кармайбыз, жана пипетканы басабыз. Кийинкисин бул төскө боеп алабыз, достор. Мынакей. Биз сиздер менен бул нерсени кылдык. Эми эмне керек бизге? Эми Нурлан Насиптин аты жөнү керек бул жака. Бул жерге жазабыз Нурлан Насип. Так, бул жерден болт кылабыз. Ошондой размерин 24кө боеп, 24кө чоңойтуп алабыз жана өң өтүсүн боешубуз керек, достор. Ал үчүн мындай алабыз дагы. Бул жактан өзгөчө жактан бир түстү алып коебуз. Мага мисалга бул түз аябай жакты. Мен ушул түстү коёмун. Жана кайрадан эле текст табандагы бул жерге Нурлан Насиптин эмне дегендери бар. Мисалга мен бул жерге жазайын. Жаңы деп коеюн. Жаңы деп туруп, жазгы жамгыр дегендери бар. Жазгы жамгыр. Мен примерно жазып жатам, достор. Балким сиздер башка названияда башка бир ырчынын дагы атын жазсаңыздар болот. Ким өзүнүн жакшы көргөн ырчысын же болбосо кимдин музыкасын көрүп окса, ошондуктан койсоңуздар болот. Негизи мен музыка деле көп укпайм, андыктан Нурлан Насип туура келип калды, андыктан ошондуктан жасап коюуну туура көрдүм. Так, бул жактан rectangle аласыздар дагы, кайрадан узун линия чыгып алабыз. Бул эмне болгон линия, достор? Бул как биздин музыканы угуп атканда кайсыл жерге келди. Ошону билип турчу link хэштегин rectangle беребиз. Ой, продюс беребиз. Жана ошондой эле муну керек жылдырабыз дагы. Муну копировать этип алабыз, үстүн басабыз, өңүн бир аз мындай светке боеп алабыз дагы. Жана бул жактан эффект деген бар, эффект беребиз дагы. Бул жака 2, бул жерге 2 деп коебуз. И буларды болсо биз чоңойтуп коебуз. Бул эмне экендиги, достор? Бул көлөкө кылуучу нерсе. Жана бул көк сызыкты басамын дагы, жарым жактан чирейтемин. Жана үстүнө алып келип жайгаштырам. Жайгаштырып алган соң биздин музыка кайсыл жерге жеткенин биз бул аркылуу билсек болот. Элипс аласыздар, кийесиздер. Өтө чоң эмес, мына кийип аласыздар. Андан соң көк сызыкты аласыздар дагы, жарым жактай коесуздар. Муну тең ортого коюп алган соң, муну дагы копировать этебиз и кичирейтебиз. Жана тең ортого жайгаштырып алабыз. Андан соң муну болсо 100% кылып коюп коебуз. Жана муну биз чоңойтобуз бир аз. Мынакей тең ортого жайгаштырдык. Жана муну дагы биз бир аз чоңойтуп алабыз.
мынакей. Андан соң эмне кылабыз? Андан соң биздин музыка кайсыл жерге жетти? Минутасы канча болду? Аны жазыш үчүн бул жерге минутный один жана 30 деп коелу. Жана бул жерден размерин 12 кылабыз и филга киребиз дагы. Өмүн бир аз бул түскө боеп койсок болот экен. Так, муну болсо дагы коюп алабыз. Жана копировать этебиз дагы. Бул бурчуна алып келип коебуз. Биз бул жерден эмнени өчүрөбүз? Минутта өчүрөбүз дагы. 13 деп коебуз. 3 минут 30 секунд дегенди билдирет. Эми достор, бизге үстүндөгү кнопка керек. Бул кнопканы алып келебиз жана бул жерге жайгаштырып алабыз. Эми ушул кнопканы бир аз чоңойтобуз. Жайгаштырабыз. Ушул кнопкадан бизге 3 керек. Мынакей бирөөсүн бул жерге жайгаштырсак болот. Жана бирөөсүн тең ортого жайгаштырып коебуз. Эми тең ортодогусуну биз размерин ошондой эле, то есть өңүтүсүн өзгөртмөкчүбүз. Мына кылабыз. Так, муну басабыз. Жана муну басабыз дагы. Үстү бул жака боеп коебуз. И филга киребиз. Филга кирип туруп, биринчини басабыз, бул түскө боёбуз, экинчини басабыз, бул түскө боёбуз дагы, бир аз бул цветке боеп коебуз. Так, чекесиндеги лайнерге киребиз кайрадан. Биринчисине киребиз дагы, мындай цветке боеп койсок болот экен. Так, достор, эми эмне кылабыз? Эми караңыздар, бизге бул жактан эмне керек? Бизге бул жактан деги полигон керек. Игольник. 3 бурчтук керек дагы, 3 бурчтуктан дагы тийип алабыз. Тийип алган соң, буну 90 деген градуска өзгөртүп алабыз. Бул как свет пет деген жазып бар эмеспи бизде? Ошолорго керек болмокчу. Мынакей тең орто коебуз. Жана түсүн бир аз бул цветке боеп алабыз достор. Андан соң ушуну эле копировать этем дагы, бул жака тең ортого коюп алам. Андан соң бул жерге 90 градус дейм. Мынакей автоматтуу түрдө өзгөрөт. Жана ошондой эле бул жерге плей коюш үчүн мен бул жерден лайнды алам дагы. Узун бир тегерекче чийип алам. Тең ортого жайгаштырам. Жана бул жерге 8 деп жазамын. Муну басамын дагы. Ак цветке боеп алабыз. Кечиресиздер, ак цветке боеп алабыз. Андан соң шрифт менен муну копировать этип коебуз дагы, тең ортого жайгаштырып алабыз. Мынакей достор, сиздер менен Нурлан Асиктин бир карактуу плейсин жасап алдык. Эми ушуну биз ачып текшерип көрүү үчүн кандай кылабыз? Бул жердеги плей бар, плейди басасыздар. Бассаңыздар, бул автоматтык түрдө ачылат. Мынакей достор, биз азыраак убакыттын ичинде жасап алган плейстердин бири. Баарыңыздарга ийгилик, бул нерсе жасаш баарыңыздардын колуңуздардан келет. Достор, сиздер менен аз убакыттын ичинде мобилдик тиркеменин дизайнын жасап алдык. Эгерде сиздерге пайдалуу болсо, досторуңуз менен бөлүшүп жана өзүңүздөргө сактап алыңыздар.